Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү балдарым? Маанайыңар кандай? Балдар, бүгүн көркөм адабият сабагынан мен силерге Карышкыр жана Жети улак жомогун окуп бермекчимин. Илгери токойлордун биринде кичинекей жыгач үйдө бир эчки жети улагы менен жашаган экен. Эчки күнүгө токойго тамак издеп кетет. Улактарына кетип атып, минтип эскертет. Эч кимге эшикти ачпагыла. Токойдо ач Карышкыр аралап жүрөт дечи экен. Эчки кайтып келип эшикти кагып минтип ырдайт. Кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти ачкыла, апаңар келди, сүт алып келди дейт. Кичинекей улактары дароо эшикти ачып энесин кое беришет. Ал аларды тамактантып, кайрадан токойго кетет. Карышкыр мунун бардыгын угуп аңдып отурат. Эчки токойго кеткенде акырын эчкинин үйүнө барып ырдап баштайт. Кичинекей улактарым, балдарым, эшикти ачкыла, апаңар келди, сүт алып келди. Кичинекей улактар дароо жооп беришет. Биз сени угуп жатабыз, бирок сен биздин энебиз эмессиң. Биздин энебиздин үнү башка. Кет Карышкыр. Эчки кайтып келип эшикти кагып ырдайт. Кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти ачкыла, апаңар келди, сүт алып келди. Кичинекей балдар дароо эшикти ачып энесин кое беришет. Алар энесине Карышкыр кантип келип кеткенин айтып беришти. Ал аларды тамактантып, кайрадан токойго кетип жатып эскертти. Эч кимге эшикти ачпагыла, балдарым. Эчки кетери менен Карышкыр үйгө чуркап барып тыкылдатып, ичке үн менен ырдап баштайт. Кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти ачкыла, апаңар келди, сүт алып келди, чөп алып келди дейт. Улактар Карышкырдын үнүн бул жолу тааныбай калышты. Эшикти дароо ача салышты. Карышкыр үйгө кирип, балдарды бат эле ап деп сугунуп салды. Бир гана улак аман калды. Ал мешке жашынып калат. Эчки үйгө келсе эшик ачык. Ал эми үйдүн ичи бош. Мештин жанына барса бир улагы чыгат экен. Ал энесине болгон окуяны айтып берет. Эчки аябай ыйлап мындай деди. О, менин балдарым, кичинекей улактарым, эшикти эмнеге ачтыңар? Ач Карышкырга кантип жем болдуңар дейт. Муну уккан Карышкыр эчкиге: Сен эмне деп жатасың? Мен сенин балдарыңды жеген жокмун, дейт. Эчки болсо жини келип Карышкырдын мүйүздөрү менен сүзүп жиберет. Карышкырдын тарсайган курсагы жарылып кетет. Кичинекей улактары баары жерге секирип түшүп, энесин көздөй чуркашат. Алар кайрадан бактылуу болуп жашап калышат экен, балдар. Ушуну менен жомок соңуна чыкты. Көрдүңөрбү, балдар? Ошол үчүн дайыма апаңардын айтканын угуп жүргүлө. Саламатта калгыла, балдар.